кийимдин канчалык денени жапкандыгы, анын өзгөчөлүктөрү, фасону жана башкалары адамдын жашаган чөлкөмүнөн көз каранды болот. Мен бүгүн кененирээк эмнеге токтолгум келет. Биздин Кыргызстандагы аял затынын авратын жаап жүрүү деген сөздүн тегерегинде. Анткени Кудайга шүгүр, баарыбыз көрүп атабыз, диндин дүйнө жүзү боюнча баш көтөрүүсү деп айтып койсок болот, экзальтация. Бирок биз динге келгенде денебизди, авратыбызды жаап жүрүш керек экенин түшүнгөндөн кийинки биздин кийим кийип жүргөн абалыбыз кандай болуп жатат. Байкасаңыздар, биздин эле мамлекетте эмес, дүйнө жүзү боюнча жоолук дегенде адамдардын денеси титирейт. Эмнеге? Жоолук дегенде алар жоолук деген сөздү балким атомный бомба деп түшүнүп алышкан окшойт. Жоолук деген атомный бомба эмес, ядерное оружие эмес, адамдарды өлтүрө турган курал эмес. Бул чүпүрөк жөнөкөй эле. Ал кызыл болсо болот, ак болсо болот, көк болсо болот, жылтыраса болот, жылтырабай да койсо болот. Бул маселе эмес. Маселе жоолукка келген мусулман аялдары кийимине канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү мамиле кылып жатабыз мына ошондо. Ооба. Биз динге биринчи келгенибизде фанаттык түрдө кирүүбүз мүмкүн, бардыгын калтырып, үйүбүздүн стеналарын актабай, столдорду үйдөн чыгарып, телевизорлорду сындырып ыргытып деген сыяктуу. Ушундай болушу мүмкүнбү? Толугу менен мүмкүн. Ушунча жыл денемди ачып жүргөн экенмин деген өкүнүч менен денебизди дагы фанаттык түрдө бирөөнүн маданиятын ээрчүү аркылуу жабуубуз мүмкүнбү? Мүмкүн. Бирок биз бир нерсени эске алалы. Мен Дубайга өтө көп каттаган кишимин, Сауд Аравиясына. Ошол жердеги денесин жанагы кара абайканы кийип жүргөн арабкалардын бардыгы мусулман эмес. Анын ичинде башка дин тутунгандары дагы бар. Ошол абайка менен бетин жана никап менен көзүн дагы калтырбай жаап алгандардын арасында өмүрү намаз окубаган атеисттер дагы болушу мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени ошол кийим Сауд Аравиясында алардын практикалап кийип жүрчү кийими. Андан башка кийип кийсе болбойт. Кээ бир учурда башка бир өзүн туура эмес багытта алып жүргөн кыздар дагы ошону кийип алышы мүмкүн. Андай кийинбей жүргөнгө болбойт. Ошон үчүн сиз динге келгениңизде эң биринчи басымды ооба такыба аял Сауд Аравиясындагыдай болуп, кара абайканы кийип, кара жоолуктор туруп, беттин баарын жаап алыш керек экен деп түшүнгөнбүз. Такыбачылык мындай эмес. Такыбачылык кара кийим кийип, бетти, көздү көргөзбөй жаап алууда эмес, сестры. Такыбачылык эң биринчи биз өзүбүздүн караңгычылыгыбыздын, түркөйчүлүгүбүздүн үстүндө иштеп, чындыгында ушул дүйнө өтүп кетчү дүйнө экен. Мен ушул жашка чейин жүрөгүмдү кирдетип алыптырмын. Мен ушул жашка чейин адамдарга көп жамандык кылып коюптурмун. Мен ушакчы болуп калыптырмын, алдамчы болуп калыптырмын, ата-энемди сыйлабай калыптырмын, адамдардын баркын түшүнбөй калыптырмын. Мына ошон үчүн мен акылымды, жүрөгүмдү тазалап алайынчы деп, мына такыбачылык деген ушул нерсе болот. Ар бир кылган ишимде менин азыркы жасай турган ишим мени жараткан затка жагабы же жакпайбы деп ойлонуу, мына такыбачылык ушул жерде болот. Бирок биз кийим кийгенибизде өзүбүздүн жашаган жерибиздин шартын, өзүбүздүн жашаган жерибиздин каада салтын эске алуубуз өтө маанилүү сөз. Возможно, араңыздардан бирөөгө жак болсо мүмкүн. Элечек кийип алсам, маселен, мен бүгүн атайын элечек кийип келдим. Элдин баарын көңүлүн бурдурат да, элдин баарын каратат да деп. Мен бирок ойлобойм, мен элечек кийип жүргөндө бир эркек келип алып, мага бир жаман көз караш менен карашы мүмкүн, же шафкат ойгонушу мүмкүн деп. Жок, менин денемдин баардыгы менин диним талап кылгандай деңгээлде жабылып турат. Башка маселе, мен өзүмдүн динимди жашап аткан аймагымда тутунуу үчүн бул мага эркиндик жана жеңилдик берет деген сөз.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө динге келген айрыкча сиңдилер эң биринчи динге келгенде келиңиздер бисмиллах деп илим алуудан баштайлы. Арабча алиф лам мим дегенди үйрөнөлү. Адептин үстүнөн иштегенди үйрөнөлү. Бүгүнкү күндө кийим маселеси ушунчалык эң негизги, анан эң дагы биздин акыл эсибизди алган маселе болуп калды. Эртең менен ак жоолук, кечинде көк жоолук, среда күнү тигровый жоолук, андан кийин оранжевый жоолук деп эле акыл эсибиздин баары биздин жоолугубузда болуп калды. Бирок биз кийим кийип жүрүүбүз менен коомдо мен ислам дининин көрсөткүчү болуп жатам. Мен ислам дининин үлгүсү болуп жатам. Менин жоолугум мага сен мусулман аялзатысың, мен сени карап түзөлөм, мен сенден үлгү алам деген жоопкерчиликтерди мойнума жүктөп жатат деген нерсенин үстүндө ойлонбой калдык. Кийим кийип жүрүүдө биз бардыгыбыз адамдын кийген кийимине карап аны кимдигин аныктап коюу мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн ар бир кесиптин униформасы бар. Врачтыкы, милицияныкы, жана башканыкы. Байкасаңыздар, ушул нерсеге байкоо жүргүзгөн адамдар билет. Жөнөкөй эле жоолук салынып, бир униформа кийбесе дагы мугалимдердин өзүнүн бир кийинүү стили бар, билесиздерби? Алар бир джинсы кийип алып, анан кызыл Луи-Виттондун тиги такасын кийип алып эшикке чыкпайт. Алар өзүнүн ошол кесибине татыктуу, кесибине жараша сый урмат менен мамиле кылгандыгы үчүн алардын бир кийинүү стили бар. Ошондуктан мусулмандар дагы мен эптеп авратымды жапсам болду, мен такыба болушум керек дегенден алысыраак бололу. Биздин кийген кийимибиз биздин динибизден, биздин кимдигибизден, биз динибизге кандай сый-урмат менен мамиле кылабыз, биз коомубузга, каада салтыбызга кандай мамиле кылабыз, ошону көрсөткүчү болуп турат. Бүгүн көзүм албетте жакшы көрбөй атат, бирок алдыдагылардын көбү жоолукчан экен. Ошон үчүн сестры, сиздерге жакпаса дагы өз күйдүрүп айтат дейт. Мен бүгүн бир акыйкаттарды айтып коеюн сиздерге. Жоолукка асылса, чукотка болуп калдың, анан чукча болуп калдың, анан не дейт дагы? Чупа-чупс болуп калдың десе таарынабыз, эмнеге таарынасыңар? Кайсыларыбызга таарынабыз? Ошондой болуп жүрөбүз да. Салынганыбыз жоолук, бирок сүйлөгөнүбүз, өзүбүздү алып жүргөнүбүз ошол эле жахилдик замандан бери чыга элегибиз көппүз да. Эшиктен башка бирөө ажылдап кыйкырса жоолугу жок, сиз деле ошондой элесиз. Болгону жоолугуңуз эле бар, болгону намазыңыз эле бар. Намазыңыз кимге милдет? Ал сиздин өзүңүзгө керек. Анын Аллахка дагы кереги жок, коомго дагы кереги жок, мага дагы эч кимге кереги жок. Ал сиздин жеке Аллах менен болгон мамилеңиз жана ибадатыңыз. Сиз намазыңызды бирөөгө милдет кылбаңыз, окуган Кураныңызды бирөөгө милдет кылбаңыз, туткан орозоңузду бирөөгө милдет кылбаңыз. Анын башка адамдарга дагы, Аллах Таалага дагы кереги жок. Ал сизге керек. Жаныңызды сактайын десеңиз, Аллахтын ыраазычылыгын табайын десеңиз, денеңизди тозоктун отунан сактагыңыз келсе, жасай турчу милдеттериңиз. Сиз кайсыл жерден жоопкерчиликти алып, трепетно мамиле кылышыңыз керек? Бул эшикке чыгып кетип бара жатканда авратыңыздын үстүндө. Мен азыр ооба такыбамын деп үтүктөлбөгөн кара көйнөгүмдү, кара жоолугумду салынып чыга беришим мүмкүн. Бирок ушул Кыргызстанда жашаган 60-тан ашык пайыз мусулмандарга менин кесепетим тийип калуусу мүмкүн дегендин үстүндө сөзсүз ой жүгүртүңүздөр кыздар. Эжелер, билбейм канча жаштагы, канча муундун өкүлдөрү отурасыздар. Бүгүнкү күндө бизге эң зарыл болуп жаткан биздин адебибиз болуп жатат. Биз илим алымыш болуп жүрсөк дагы, биздин алган илимдин аркасынан адебибиз байкуш басып кадам таштап жетишпей калып жатат. Бизде жоолуктан башка эч нерсе жок болуп жатат. Ошол жоолугубуз дагы кандай деңгээлде салынып жүрөт деген бул башка маселе. Бизнес-вумендерди караңыздар, профессорлорду караңыздар, маданияттын өкүлдөрүн караңыздар, жана башкаларды кийинип жүргөнүнө бир эле мындай көңүл буруп коюңуздарчы. Алардын өзүнө болгон сый-урматын, өзүнүн кадыр-баркын билерин кийген кийиминен түшүнөсүңөр. А биз мусулмандар кандай болуп кийинип жүрөбүз?